Кудайдын чакырыгы 2 ноябрь. Кандай айыптасаңар, силер да ошондой айыпталасыңар. Кандай өлчөө менен өлчөсөңөр, силерге да ошондой өлчөө менен өлчөнөт. Ыйса Машайык айткан бул сөздөрдүн үстүнөн ойлонсок, бул жөн гана эскертүү эмес, бул руханий мыйзам. Башкалардын кылганын, сүйлөгөнүн сындап, баалап, өлчөп жатып, бир нерсени унутпасак, биз бул аркылуу өзүбүздү да өлчөй турган өлчөмдү жаратып жатабыз. Эгерде биз өтө катаал соттоочу болсок, кечире албасак, бизге да ошол сот кечирбестик кайтып келет. Эгерде биз сүйүп, ырайым кылып, аяп, колдой алсак, Теңир сөзсүз бизге ошону менен кайтарып берет. Албетте, Теңир жамандыкка көз жумуп коюш керек дебейт, бирок өтө катаал соттогонго чакырат. Биздин өлчөмүбүз боорукердик болсо экен, биздин сөздөрүбүз сүйүүгө толгон болсо экен, биздин жүрөктөрүбүз түшүнүүгө жана мээримге толгон болсо экен. Анткени Кудай биздин жүрөктөрдү карайт жана мындай дейт: башкаларга кандай мамиле кылсаң, сага да ошондой мамиле кылынат. Бул руханий мыйзам. Эми өзүбүзгө суроо берип көрөлү. Башкалардын баскан турганын, жашоосун кандай өлчөм менен өлчөп жатам? Кандай ченегиштерди колдонуп жатам? Кудай бизге акылмандуулук, сезгич, боорукер жүрөк берсин.